Vals немисче айлануу дегенди түшүндүрүп, жай жүрүштө тегеренип бийлөөчү бий. 18-жылдын экинчи жарымында шаар турмушунда пайда болгон. 19-жылында бүтүндөй Европага, айрыкча Вена вальси өтө кеңири тараган. Вальстын эң мыкты үлгүлөрүн Штраус, Шуберт, Шуман жана башка композиторлор жазышкан. Мына ушундай кереметтүү вальс бийлеринен тартып улуттук бийлердин бир канча үлгүсүн бийлеген Ахниет би ансамблі Францияда концерт берди. Поездка в Париж это для Парижди көрүү ар бир адамдын кыялы болсо керек. Ар жыл сайын Францияда кайрымдуулук иш-чарасы өтүү, ага дүйнөнүн булуң бурчунан таланттуу балдар келишет. Быйыл бизге чакыруу келип, 35 таланттуу балдар менен 10го жакын ата-энелер коштоп барып, жаркыраган чоң залдарда бийлеп балдар кубанышты. Ушуга жардам берген Сейтек борборуна жана ата-энелерге ыраазычылык билдиребиз. мы везем цельный концерт. Айың Акыбаева 22 жыл Абдылас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрына эмгектенип, эс алууга чыккандан кийин балдарга бий үйрөтүүнү бел байлап, Акниет би ансамблин түзгөн. Мына ансамблге 10 жыл болуп, дээрлик ушул аралыкта элдер аралык конкурс фестивалдарга катышкан. Айдай Алмазова 10 жылдан бери ансамблде бийлеп келет. Ал Парижге биринчи жолу барып, кубанганын жашырган жок. Биз Францияга барып, абдан жакшы эмоцияларды алдык. Биздин концерт берген күнү биздин эсибизде аябай сакталып калды. Биздин концертибиз көңүлдүү өттү. Биздин кыргыз костюмдары дагы зрительдерге абдан жакты. Биз бийди абдан жакшы көрөбүз. Биздин жашообуз. Болотбекова Амина 4 жашынан баштап бийлейт. Ал ансамблдин кенже бийчиси. Ал учурда бийдин ыкмаларын, кыймыл-аракеттерин өздөштүрүп, келечекте чоң бийчи болсом деп кыялданат. Менин кызым Болотбекова Амина быйыл 1-классты бүттү, 61 мектепте. 4 жашынан баштап Акниет элдик бий ансамблине катышабыз. 5 жыл болду. Быйыл бизге биринчи жолу деп айтсам болот. Биринчи жолу чоң эл аралык өлкөгө чыгып, Парижге, Францияга барып келдик. Дагы бир кубанычтуу нерсе, ар бир үйдө көкүрөк күчүк болот эмеспи. Ошол сымалы биз элдик бий ансамблинде кызым Амина көкүрөк күчүгү эрке кызы болуп Францияга барып келдик. Эң кичүү кичинекей катышуучу болуп, Франция бизде абдан жакшы күчтүү деңгээлде тосуп алды. Концерт убагында көрүүчүлөр дагы коштоп, колдоп, биздин негизи эле кыргыз кыздары сулуу келет. Кызларыбызга баардыгы кызыгып, кичинекей көрүүчүлөр дагы кол чаап, кубаттап, абдан коштоп, көңүлдүү отуруп, жакшы көңүлдөрү менен кетишти. Ансамблде учурда 80ге жакын балдар тарбияланып, Түркия, Москва, Казакстанда өткөн фестивалдардын жана өлкөбүздө өткөн көчмөндөр оюнунун катышуучусу. Балдар биздин келечегибиз, балдар биздин бактыбыз дейт. Балдардын бош убактын текке кетирбей, алардын талантына талант кошуп, өнөрүн өркүндөткөн Акниеттин сапары байсалдуу болсун. Айбек Асанбек уулу, Үсөн Камчыбеков, Айсира Кадырова, маданият жаңылыктары.